эфирди баштайбыз. Бүгүнкү темабыз үй бүлөдөгү зомбулук деген тема. Бул аябай оор тема. Тилекке каршы бул нерсе аябай күчөп жатат. Менин атым Жазгүл, 40 жаштамын. Дипломированный психолог, Международный университет интегративной психологияны окуп бүтүргөнмүн. Психологияны бүткөндөн кийин мен ушул үй бүлө боюнча дагы билимдин окуп, өзүмдүн жашоомо киргизип, ушунун результаттарын көрүп, и вот азыр мындай айтканда жашоомдо, практикамда, мындай айтканда практикующий психолог, аялдар менен иштеймин, паралар менен, семейный паралар менен иштеймин. И ушунун результатын көрүп, бул нерсе чындыгында иштейт экен. Ар бир семьяга, мындай айтканда, биздин менталитетке именно Кыргызстанга мисалы айтсам, ар бир аялга бирден психолог керек да, себеби бизде аябай көп тыюу салынган, көп нерсени уят деп, именно ушул зомбулук болуп атат. Кыргызстанда бизде азыр аябай күчтүү, мындай айтканда, трагедия болду. Жакында бир кызыбыздын өмүрү кыйылды. Это очень страшно. Бул нерсени мындай жөн эле айтканга мүмкүнчүлүк жок да, потому что бул жерде адамдын өмүрү кыйылган аз келип, анын 5 баласы мындай айтканда апасыз калды. Ушундай насилиеде, зомбулукта канчалаган аялдар жашап жүрөт. Это очень страшно. Бул аябай мындай боль да, ар бир аялга. Көбү пиар кылып атат, ушундай тиги бу деген сыяктуу. Вот эгерде биз ушунга кайдыгер караган болсок, бизде аялдарга мындай айтканда ушундай отношение жасала берет да. Бунун баардыгы эмнеге келип чыгып атат, эмнеден келип чыгып атат? Болгону бизде билим жоктугунан, ушул билимдин жетишсиздигинен болуп чыгып атат да. Потому что баардык нерсе үй бүлөдөн башталат экен да. Именно семейный психологияга келгенде баардык проблемалар, жашообуздагы болгон проблемалар именно ушул детско-родительский отношениядан башталат экен да. Буга мен өзүм 100% ынандым, потому что мен өзүм практикамдан жасап, өзүмдүн балдарымдан көрүп, менин 4 балам бар. Ушул жаштарына карап туруп, мен ушу психологияны салыштырып, өзүбүздүн менталитетине салыштырып, андан кийин, вот значит, ушул нерсени колдонсо болот экен, ушул нерсе биз үчүн туура келет экен, ушул нерсе бизге туура эмес экен, бир аз деген сыяктуу, бир аз салыштырып, плюс-минус кылып анализдеп, андан кийин ушул нерсени мындай уже уверенно айтып жатам, потому что, как показывает моя практика, жана кыздар келет, мен жашоомдо баардыгы жакшы сонун дейт, но жакшы деген дагы ар кимде мындай түшүнүк ар кандай экен да. Кээ биркилер жакшы дегенде, мисалы атасы менен апасы конфликт болуп, урушуп, мындай ажырашып, жарашып, кайрадан келип, апасы менен атасы ушундай түшүнбөчүлүк болуп, бул бала кезибизден, үй бүлөбүздөн чыгып атпайбы? Буну биздин көзүбүз көрүп келатат дагы. Бул бизге мындай айтканда норма көрүнүш болуп атат да. Мен өзүм деле ушундай семьяда чоңойгонмун. Мен ата-энем деле аябай көп урушчу эле. Менин апам тарынып кете берчү, атам менен мындай айтканда кетип кели ушинтип жүрөт эле. Мен дагы кыздар ушул нерседен өткөнмүн. Мен өзүм дагы ажырашып деле көргөнмүн. Кайрадан күйөөм менен жарашып, кийин эмнеге ушуну менен жараштым экен, ушу жок, бул өзгөрбөйт деген менде деле сожалениялар, өкүнүчтөр болгон. Көрсө бизде болгону ушул билимдин жоктугунан экен да. Менин жашоомдо деле зомбулук болгон, мен деле күйөөм кол көтөрчү эле. Бул нерседен мен деле өткөнмүн. Мен как бы бул нерсени прекрасно понимаю да. Вот аялга ошол моментте эмне себептен ушул бүгүнкү жанагы суроолорду разбирать эткенде, эмне үчүн мындай зомбулук болуп жатат, үй бүлөнүн ичинде аял эмне үчүн унчукпай жүрө берет, кандай жолдор менен өзүнү коргосо болот деген ушул 3 суроого бир аз айтып кетейин, потому что вот чындыгында вот эгерде ушундай зомбулук болуп, мындай айтканда аябай зомбулуктар көбөйүп атпайбы? Болгону биз ушуну билип туруп, ушуну мындай токтотуп, бир аз
жолуну билип алган болсок, биздин жашообузга дагы мындай жеңилдик болот экен да. Бул кыздар биздин бир гана азыр биздин жашообузга мындай жардам бербейт, биздин балдарыбыз, кыздарыбыздын жашоосуна дагы мындай айтканда биз келечегибизге жардам берип калышыбыз керек да. Азыр мынтип ойлонуп көрсөңчү кыздар, мисалы өзүңүздөр деле анализдеп көрсөңүздөр, азыр динге мындай айтканда ишенген адамдар, намаз окугандар, жаштар ичпейт, Кудайга шүгүр азыр жаштар ичпей калды, но насилие көбөйүп жатат. Ушуну байкадыңыздарбы? Мисалы жанагы мен өзүм СССР убагындагы инсанмын, ушул СССР убагында көрүп жашап өткөн адаммын. Здесь как бы ушуну салыштырганыбызда ошол СССР убагында аталарыбыз ичсе деле, но мынчалык насилие болгон эмес да. Ооба, апабыз менен урушат эле, урат эле, но монтип атып өлтүрүп, мурдуну кесип, кулагын кесип, мындай айтканда аялдан ушунчалык зордогон уккан эмеспиз, көргөн эмеспиз да. Азыр тилекке каршы вроде бы сүйүнүп атасың, жаштар намаз окуп атат, ичпейт, чекпейт деген сыяктуу бул жагдан сүйүнүп атасың, но мындай кылган кылыктары бул акылга мындай кирбей турган нерсе да. Вот даже Казакстанда ушундай случай болду, кыздар, карасаңыздар, жана депутат бала ошол кызды уруп жүрүп өлтүрүп койду. Эмне себептен? Потому что биздин болгону өзүбүздүн мындай самооценкабыз төмөндүктөн ушул нерсе башталат экен да. Потому что жанагы биз ушул нерсени зомбулукту көрүп келгенбиз, балким ар кимде ар кандай ситуация болгон, биз потому что болгону ушул нерсени көргөнүбүздү гана жасай берет экенбиз да. И бул зомбулукта бул жерде 3 нерсе мындай каралат да. Жанагы преследователь, ал өзүнүн преследователь, жертва, андан кийин спасатель. И кээ бирки учурда биз жертва болуп калабыз ушул преследовательге, кээ бирки учурда биз спасатель болуп алабыз. Бул жерде дагы мындай айтканда ар кимдин жашоосу да ар кандай да. Себеби бул преследователь эмне себептен бул бизге мындай айтканда кээ бирки инсандарды билесиздерби, ал агрессиясыны кармай албайт дагы, уже болду, өтүп кетсе деле ал все равно аркаңдан чуркап жүрүп мен сага эмне дедим деген сыяктуу, уже ал нерсе өтүп кетсе деле ушунда аркасынан барып туруп добивать этиш керек да. Мындай айткандачы, анын жанын койбой ушундай жанын суйруп ала тургандай болуп, мени угасыңбы жокпу деген сыяктуу, ушундай бул преследователь да. И бул жерде аял киши жертва, бул ал эркектен качканга аракет кылып атат. Уже болду деп бар жокко макул болуп атат, но жанагы инсан успокоиться эте албайт да. Себеби ал эмоцияда, ал жанагы неадекватное состояние аффекта деп койт го, ал өзүнүн эмне жасап атканын билбей калат да ошол моменттечи. Бул деле мынтип изилдеп келгенде бул биздин психикабызга байланыштуу болот да. Себеби бул бала кичинекей кезинде ата-энесиден мындай айтканда давление ала берип, бул уже чоңойду, ата-энесиге деле күчү жете алат, башка бирөөлөргө деле күчү жете алат да. Здесь как бы кыздар, мисалы өзүбүздөн алган болсок, биз күйөөбүз менен урушканда, биз күйөөбүзгө барып туруп бир нерсе деп претензия айта албайбыз да. Себеби ал эркек, ал бизди бир муж менен бир салган болсо, биз нары учуп кетебиз, потому что ал эркек, анын күчү көп, а биз аял, биз алсызбыз да. Биз канча тилибиз менен айтпайлы, канча биз только тилибиз менен күчүбүз жетет да, бирок биздин мындай айтканда физически күчүбүз аз болот да. И здесь как бы насилие дегенде дагы кыздар бул жерде тоже эки түргө бөлүнөт да. Мисалы эмоциональное насилие, бул бизди сөз менен мындай айтканда сөз менен жейт да, сөз менен жете турган точкаңа жеткирип ашырып берет. Бул деген жанагындай эмоциональное насилие болот да. Жана сөз менен шантаж жасап, же болбосо манипуляция жасап, бул эмоциональное насилие. А физическое насилие деген бизге мындай күч, өзүнүн күчүнү көрсөтүп
себеби ал өзүдөн алсыз адамга гана күчү жетет да. Өзүдөн алсыз адам ал ким? Ал өзүнүн аялы. Андан мисалы эркектерге анчалык күчүнө чыгара албайт. Именно көчөдөн бирөө менен урушуп келсе деле, ал бардык агрессиясын ушул аялыдан, үй бүлөсүдөн, жакындарыдан чыгарганга аракет кылат. Бул дагы мындай айтканда өзүгө мындай, андай инсандар өзүгө ишенбейт да, өзүгө ишенбейт дагы, мындай айтканда үйдө батыр жолдо жок деп коет го. Мисалы өзүнүн макалдарга салгангачы. Вот көчөдө мисалы эч кимге бир нерсе деп айта албайт дагы, үйүнө келип туруп аялына күчүнө чыгарат. Кээ биркилер мисалы ушул преследовательдерди айтып кеткен болсок, бул жерде кээ бирки учурда вот эркек эмес, даже аялдар өзүбүз күнөөлүү болуп калабыз, кыздар тилибизден кетип калабыз же болбосо өзүбүз кыжырына тийип алабыз. Мындай айтканда бизде деле ушундай учурлар болот. Просто мындай айтканда айтып атам го, биздин болгону тилибиз менен күчүбүз жетет да. Чтобы биз аны ура албаганыбызга, биз ага күчүбүз жетпегенге, биз ага оозубуздан чыккан нерселерди мындай айтканда анын точкасына тийгизүү үчүн жаман сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн. Ошондо гана кээ бирки эркектердин күчү жетпей калганда уже бизге кантип түшүндүрүп жеткиргенди билбестен ал келет дагы аялыны топоздоп муштап уруп таштайт да. Себеби ал билбейт кантип ушул аялына болду деген сыяктуу, өзүңдү бас деген сыяктуу чучугуна жеткиргенибизде, мисалы биз эркекти чучугуна жеткиргенибизде, ал ошол моментте дагы келип аялына кол көтөрүшү мүмкүн да. Бул жерде кыздар любой малда мисалы медальдын эки тарапы болот. Бул жерде балким эркектин айыбы көбүрөөк болот же болбосо аялдын айыбы көбүрөөк болуп калат да. Потому что уруш жөндөн жөн эле чыкпайт да. Кыздар колуңду мантип урганыңда добуш чыгат. Монтип эле ура берсең добуш чыкпайт го. Биз качан гана эки колубуз менен монтип урганда гана добуш чыгат. И поэтому как бы бул нерсе кээ бирки учурда вот есть психически больные люди. Это тоже мындай айтканда патология. Буну башыда билбейбиз, то что адам ушундай экенине, но уже бул нерсе 1-2 жылдан кийин уже акырындык менен билине баштайт. Адам аябай агрессивный боло баштайт, өзүнү контролдой албайт, өзүнүн сезимдерин контролдой албайт. И биз как бы ошол нерселерге дагы байкоо салышыбыз керек да. Вот адам өзүнү кандай алып жүрөт, ушул ситуацияга кандай реакция берип атат. Болбогон нерсеге эле колуну көтөрө берсе, агрессиясын чыгара берсе, анда бул адам мындай айтканда психически неуравновешенный человек да. Ага бир кичинекей тамчы деле анын точкасы бул уже бала кезинен топтолуп келгенде, жана стаканыбыз толгондо уже бир тамчы суу куйсаң ал үчүн ашыкча болуп ташып кетет го. И вот адамдын психикасыга дагы ушундай болуп калат да. И здесь как бы у каждого человека это индивидуально да. Мисалы бардыгы эле бир нерсе кетпейт. Эмне себептен индивидуально кыздар? Себеби Алла Таалам бизди ар бирибизди мындай айтканда индивидуально кылып жасаган. Биздин даже мына отпечатка пальцаларыбыз бири-бирибизге окшогон эмес. Даже эгиздердин кыздар, эгиз болуп төрөлгөндөрдүн дагы отпечаткалары бири-бирине окшобойт да. Ошондуктан бир метод эле бардыгына кете бербейт. Все равно ар бир семьяда бир өзүнчө бир процесс, өзүнчө бир аура, өзүнчө бир отношения, бири-бириге болгон мамиле. Ошондуктан биз бул жерде бир гана эле эркектерди күнөөлөбөстөн, бир гана эле аялдарды күнөөлөбөстөн, себеби эки тарапты тең карашыбыз керек да. И үй бүлөдө бул бир адам эле аракет кылбайт, эки адам бирдей аракет кылыш керек да. Аял эле бар жокту тарта берсе, аял эле аракет кыла берсе, эркек жактан эч кандай поддержка жок болсо, анда дагы болбойт да. Же болбосо кээ бирки учурда эми эркектер көбүрөөк аракет кылган семьялар дагы бар кыздар. Ушуну дагы мойнубузга алышыбыз керек да. Ал учурда аял киши бир аз мындай айтканда
наоборот болуп калат да. Себеби Алла Таала бизди жөндөн жөн эле монтип бириктирген эмес. Бизди бирөөбүз плюс болобуз, бирөөбүз минус болобуз. Мындай айтканда бири-бирибизди эмнегедир биз тандап алганбыз да. Ушул бири-бирибизден кандай бир сабак алуу үчүн. Просто бул турмуштун биз мындай айтканда сабагын билбейбиз. Ушул бири-бирибизге жасаган мамилени билбейбиз. Кимге кандай мамиле жасаганды билбейбиз, күйөөгө кандай мамиле кылганды билбейбиз. Күйөөлөрүбүз деле ушундай. Алар деле аялга кандай мамиле кылганды билбейт. Себеби алар дагы үй бүлөсүдөн көргөн нерсени, биз үй бүлөбүздө эмнени көрдүк, ушуну өзүбүз турмуш кургандан кийин ушул нерсени апам ушинтет эле, атам менен отношениясы ушундай эле деген сыяктуу биз ушу көргөн нерсебизди эле анализдеп туруп жашообузга киргизип атпайбызбы? Эркектер деле ушундай да, кыздар, потому что алар деле кичинекей болгон өзүбүздүн жанагы инилерибиз, байкелерибиз, үкелерибиз, акелерибиз бар. Ушуларды деле карасак, мисалы бир туугандарыбызды караганда, аларга дагы сүйүү жеткен эмес, аларга дагы мээрим жеткен эмес, аларды дагы апаларыбыз вынужденно таштап, балким миграцияда иштегенге туура келгендер, балким ата-энебиз ажырашып кетип, чоң ата, чоң энелерибиз, тайнелерибиз баккандыр. Айтор бул нерсе мындай бир күндө эле хоп этип чыгып калбайт да, кыздар. Бул бала кезибизден топтолуп келет дагы. Качан уже бала мындай айтканда өзгө ишенип, уже көргөндөн кийин жанагы наркы эфирлеримде дагы айтам, жана бала мындай айтканда пысып отуруп, эч нерсеге ага эч нерсе нельзя болуп, мындай айтканда көп тыюулар салынып, кийин ал уже чоңойду, ага таякты берип койду. Ал таякты алып алып баардыгын чекеден урган сыяктуу. Вот ушундай эркектер жанагы көп тыюу салынганда, агрессиясын көп чыгара албаганда, монтип отур, 3-кө 2-ни кошуп отур деген сыяктуу, кысып отур деп көп тыюулар салынганда, мындай инсандар уже бала кезинде топ келди дагы агрессиясыны. Ушу капля уже взрыв болот да, жана бомба атылган сыяктуу. Ал өзүнү таптакыр башкай албайт да. Себеби анын деле айыбы жок. Ал просто ошол моментте өзү эмне жасап атканын билбейт да. Бул нерсе көбүнчө кызганычтан болот, кыздар. Потому что жана кызганганда эмнеден кызганабыз, биз ал инсанды аябай күчтүү сүйсөк, катуу сүйсөк, ошол убакытта кызганабыз. Мындай айтканда, биз өзүбүз деле кызганабыз, эркектер деле кызганат, кээ биркилер ашыкча кызганат. Это больная тоже мындай туура эмес да, мындай айтканда көп эле ашыкча ревновать эткен, кызганган бул деле туура эмес. Потому что бул жерде мындай айтканда аябай экинчи партнерыңды, мисалы мен аябай кызганчык болсом, күйөөм бирөөнү карап койсо деле мен кызганып, үйдө скандал жасап, бар жокту аңтарып, сен неге ушуну карадың, сен экөөңдүн бир кандай бир связиң бар да, ошондуктан карадың да деген сыяктуу мен ушундай истерика жасай берген болсом, мен өзүмдүн жолдошумду, өмүрлүк жарымды мен аны монтип туруп эле мойнудан алып эле бугуп аткан сыяктуу болом да. Здесь то же самое. Эркек дагы аялга мисалы аябай күчтүү сүйгөн болсо, анда кызгануу пайда болот да. Мындай айтканда, ал өзүнүн собственность катары принимать этет да. Бул бир гана меники, бир гана мындай айтканда мен анын кожоюнумун деген сыяктуучу. Менин айтканымдай болот, мен айткан жака барат, мен айткандай болот деген сыяктуу. Ал анын кожоюну болуп алат да. Мындай айтканда, ал аялга бир өзүнчө бир дем алганга возможность бербейт да, каяка барса контролдоп турат. Себеби ал аябай кызганып турган болот да. Мындай эмне себептен кызганат, тем более ишенбегенден кызганат, кыздар. Вот азыр көчөгө чыкса, бул точно бирөө менен жатып алат, же как будто ушул аялы көчөгө чыкса эле, аны бирөө карап тургансып эле, көчөгө чыкса эле ушуну менен барып жатып келген сыяктуу эле ушундай кабыл ала берет да, анын башыда ушундай нерселер айлана берет да. И здесь как бы бул кызгануу дагы аябай оор нерсе да.
ошол моментте дагы вот катты кызганган болсо адам өзүнү контролдой албайт. Ага дагы ушундай навязчивый ойлор келе берет да, уже аялы үйдөн чыктыбы, ал все уже анын башында уже картинкалар кетип атат да, ал ушун менен кетти, ким менен жатып келди, ким менен сүйлөшүп келди деген сыяктуу анын башында ушундай картинкалар представляться эте берет да. Это тоже ненормально да, себеби ал ойлойт, все, бул мага турмушка чыктыбы, бул бир гана мага принадлежать этиш керек деген сыяктуу. Ага мындай айтканда свободно бир мындай эркиндик бербейт да. Бар жоктон контролдо бир жака барса чогуу барып, эч жака жөнөтпөй, мисалы кебиркелерди карасаң, даже ата-энесинин үйгө барса деле өзү алып барып, өзү алып келип, бул бир жагыдан по сунне биздин мисалы мусульман жактан алган болсок, дин жактан алсак, махрамсыз чыкпайт деп, аял чыкпайт деп, это правильно с одной стороны, но кызганыч жактан алган болсок, это совсем неправильно да. Даже ушул ата-энесинин үйгө кетсе деле ал жакта 100 жолу чалып, как будто ушул ата-энесинин үйгө барса эле эски тааныштары менен жолугушуп, айтор мындай айтканда, это все ненормально да, анын башында ушундай картинкалар кете берет да. Анда мындай айтканда коркуу сезимдери аябай күчтүү иштеп турат да. Вот ал үйдөн чыктыбы, все, как будто ал аялыныбы, күйөөсүнүбү как будто жоготуп ала турган сыяктуу эле, анда коркуу сезимдери көбүрөөк управлять этет да. Эмне себептен? Себеби ал өзүнө ишенбей жатат да. А биз өзүбүзгө ишенбегенде биз аламга ишенбейбиз, биз эч кимге ишенбейбиз. А биз качан гана өзүбүзгө ишенгенде гана биз башкаларга дагы мындай айтканда ишенип, нормально, адекватно принимать этебиз да. Кээ учурда жанагы причина насилияда бул жерде ата-энеси, бул тууган уругу болуп калышы мүмкүн. Бизде бул нерсе эмне себептен болот? Иерархия бузулганда деле ушундай болот да. Себеби бул иерархия кыздар үй бүлөдө эң маанилүү нерсе да. Вот именно ушул иерархия бузулдубу, все уже мындай айтканда биз эки буттап мындай так нормальный баспастан биз уже монтип аксап басып калабыз да. Ошондуктан вот это үй бүлөдөгү иерархияны сактоо маанилүү да. Бул жерде үй бүлөдөгү иерархия дегенде бул эркек менен аял экөө гана үйдөгү проблемаларды чечет. Со стороны туугандары кошулбайт эч качан, ата-энеси кошулбайт, кошуналары кошулбайт, достору кошулбайт, балдары кошулбайт. Бул эркек менен аял экөө чече турган нерсе. Потому что бул эркек менен аял экөө баш кошуп атат. Ал апасы менен жашап аткан жок, эми бир үйдө жашап аткандыр, но не в одной постели деген да. Ушундай мааниде. Потому что бул экөө кошулганда балдары пайда болуп атат. Мисалы ата-энеси вот мындай айтканда киришкенге, если иерархия жактан караганда, ата-эненин киришкенге акысы жок да. Совсем акысы жок. Бизде болгон ушул туура эмес билимдер, жанагы эски мындай адаттарыбыз, из поколения в поколение келип жаткан нерселер, кой, уят деп, мисалы жанагы эмне себептен кыздар ушул нерсеге көнөт деп, вот почему она вот это терпит да? Аял эмне үчүн унчукпай жүрө берет деген суроого. Себеби бизде бул жерде жанагындай коркуу сезимде болуп калышы мүмкүн. Өзүм жалгыз калсамчы, сөз болуп калсамчы, эгерде мисалы үйдө зомбулук болуп аткан болсо, күйөөсү аялын футбольный топ сыяктуу тээп жаткан болсо, издеваться этип аткан болсо, үстүдөн күлүп, шылдыңдап, мындай айтканда адам ортодо көрбөй жатса, ушуну аял терпеть этип отурса, бул биринчиден анын самооценкасы төмөндүгүдөн, чек арасы жоктугудан. Вот если ал өзүнүн баасыны билип туруп, чек арасы болуп туруп, вот на расстоянии вытянутой руки, бул жерде все, bundan башка мен бул нерсеге жол бербейм деген сыяктуу, бул биздин өзүбүздүн чек арабыз болушу керек да. А вот эгерде биздин чек арабыз жок болсо, самооценкабыз төмөн болсо, бизге бардыгы келип туруп, монтип буттарын арчып, тепсеп, каалаган нерсесин жасай берет да. Себеби биз ушул нерсеге жол берип атабыз да.
Эмне себептен жол беребиз дагы? Потому что балким бизге туура эмес орнотуулар орнотулган, кандай орнотуулар? Кызым, чыдашың керек, сабыр кылышың керек. Биз деле ошентип чыдап келгенбиз, биз деле сабыр кылганбыз. Ат айланып казыгын таап келет. Же болбосо дагы ошого окшогон бир нерсе орнотууларыбыз бар, мындай айтканда, тарынып келсең деле, таягыны жеп келсең деле, мен деле ушундай болгомун да. Мен күйөөм менен урушуп, экөөбүз мушташып, анан мен үйгө келгенде сен өзүң айыптысың да, сен өзүң тилиңден кеткенсиң да, сен бир нерсе деп айткансың да, ошондуктан сен өзүң жамансың, сенин тилиң жаман деген сыяктуу барып тирилигиңди кыл деген сыяктуу ошол моментте бизде мындай айтканда колдоо болбойт да, кыздар. И ошол моментте мен эмне кылам? Мен ата-энеме ушинтип келсем, мен үйүмө ушинтип келсем, мен таяк жегеним аз келип, мен даже ушул ата-энемден поддержка албасам, мен лучше чыдап эле жашашым керек экен деген сыяктуу менде түшүнүк пайда болуп калат да. Потому что мен жардам сурап ата-энеме келдим, алар эмне деп атат? Бар тирилигиңди кыл деп атат. Тилекке каршы мындай историялар аябай көп болуп жатат. Вот даже ушул кече атып койгон келиндин дагы апасы айтып атпайбы? Жок, эч нерсесин айтпайт эле дейт. Кээ биркилер айтпайт, чындыгын да айтпайт. Эмне себептен? Потому что кой ушул апама жүрөгүн оорутпайын. Балким мен ушуну азыр айтып келген болсом, апам бир нерсе болуп ооруп калсачы деген сыяктуу ушундай айтпай жүргөн кыздар канчалаган. Мага окшоп айтып келсе, бар өзүң тилиңден кеткенсиң да, өзүң айыптысың да деп кайрадан жолго салып чыгарып койсо, здесь как бы ата-эненин поддержкасы дагы аябай маанилүү, кыздар. Потому что биз эми элестетиңиздер, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, кыздарыңыздар бардыр, бирден эмес 2-3 бардыр. И здесь как бы балаң ушинтип таяк жеп, сенден жардам сурап келип, сен балаңды ушинтип чыгарып койсоң, бул бизде бул орнотуу да, кыздар, бул орнотуу, это неправильно. Бул орнотуу мурда иштеп келген. Азыр бул орнотуу иштебейт. Азыр Кудайга шүгүр биздин балдарыбыз бул нерсеге жол бербегенге аракет кылат, потому что алардын ясы аябай күчтүү иштейт. Жок дейт, со мной так нельзя деген сыяктуу алардын самооценкасы күчтүүрөөк бизге караганда. И биз ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын самооценкасыны мындай айтканда күчөйтүшүбүз керек. Жаным, кызым, алтыным, мен мисалы азыр 12 жашар кызыма айтам, кызым, эгерде жашооңдо бир жаман нерсе болгон болсо, мен сага дайыма жардам бергенге даярмын. Сен туура эмес болсоң, туура эмес нерсе жасасаң деле, мен сага мындай айтканда жардам беремин. Если сени бирөө капа кылган болсо, сен сөзсүз мага айткын, же болбосо атаңа айткын. Биз сени дайыма поддержка жасайбыз. Биз сени дайыма колдойбуз, кызым, деп айтсам, макул, мам дейт. И биз ушул нерсени кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек, кыздар. Биз ушул поддержканы өзүбүз беришибиз керек. Жок, ушу мен ушинтип таяк жеп жүргөнмүн, апам таяк жеп жүргөн деп мен ушуга кайдыгер карабастан, жок, андай болбойт. Ооба, ошол заманда ошондой болгон, потому что благодаря этому они выживали, да. Ал убакта заман таптакыр башкача болгон. Ал убакта мынчалык зомбулук болгон эмес. Айтып атам го, мисалы эркек аялын урган болсо, ал жөн эле аны урчу эле. Бирок аны өлтүргөн эмес. Кулагын кескен эмес, мурдуну кескен эмес. Аны издеваться эткен эмес, мынчалык издеваться эткен эмес да. Это очень страшно, кыздар. И биз азыр мисалы ушул нерсени мындай айтканда ойлонбосок, ушул нерсеге ойгонбосок, биздин балдарыбыздын келечеги, билесиздерби, это очень страшно. Биз азыр мындай айтканда вроде бы кайненебизди, башка нерселерди күнөөлөп отурабыз, биз аларды өзгөртө албайбыз. Биз болгону өзүбүздү мындай айтканда, өзүбүздү биринчи ушул нерсени өзүбүз түшүнүп, мисалы мен өзүм түшүндүм, мен өзүм аракет кылып жашоомду өзгөртүп, билимдерди алып, менин жашоомду мен өзүмдүн кызыма каалабаймын. Мен мисалы 3 баладан кийин 4-кызымды төрөгөндө мен
ошол моментте ойлогом, мен ушул кызымды мага бир кыз жетет. Себеби менин жашоомдо аябай кыйынчылыктар көп болгон. Бизде мындай айтканда, когда күйөөсү аялыны урганда, кол көтөргөндө бизде ушуну норма көрөт. Мисалы, мен деле айтып атам го, мен деле зомбулук көргөнмүн. Биз айылда жашаганда күйөөм экөөбүз урушуп кетип, ал менин чачымдан ушундай кармап туруп, сүйдүрөп туруп жүргөндө, мен айылды башыма кийип алып бакырганымда мага эч ким келип жардам берген жок. Себеби бул бизде норма көрүнөт. И это очень страшно, потому что биздин мындай чоң поколениябыз айтат, биз деле ушинтип чоңойдук, эмне болуптур деген сыяктуу. Это как бы для них норма, да? И это очень страшно. И мындай насилие канчалаган үй бүлөдө болуп жатат, Просто бул нерсе бизде уят деп айтылбайт. Но биз уят деп айтпаганыбыз менен канчалаган балдар, мындай айтканда, жетим калып атат, Канчалаган баланын психикасы бузулуп атат. И биз просто ушуну түшүнбөй жатабыз да, кыздар. Биз айтып жатам го, биз болгону өзүбүз бул нерседен жабыркап аткан жокпуз. Биздин балдарыбыздын психикасы жабыркап атат. И где гарантия, что менин балам ушундай болуп чыкпайт? Эгерде мен ага туура тарбия берип калбасам. Мындай гарантия жок, кыздар. Себеби биз как бы бардыгын айыптап атабыз. Но биз бар жок, мындай караганда, изилдеп келгенде биздин үй бүлөбүздөн чыгып атат. И мен кыздар менен общаться эткенде, сүйлөшүп калганда, мага бир кыз история айтып берип атат да. Турмушудан ажыраптыр. Эми сурайм да, мисалы, адамды көргөндө мен жанагы өзүм практикама, ушул билимим ушул туура келеби, туура келбейби деп анан ажыраштым дейт. Анан сурадым да кызыгып. Ал менин кесибимди билбейт болчу. Просто танышып калып сүйлөшүп, анан эмнеге ажыраштың десем, күйөөм аябай урат эле дейт. Ушунчалык катты урат эле дейт. Колга келген нерсе менен урат эле дейт. Акыры чыдабай ажырашып кеттим дейт да. Кийин ошол күйөөсү башка аял алыптыр. Башка аял алганда аны деле уруптур. Урганда, кыздар, элестетиңиздер, ошол экинчи аялынын анын бойда бар экен, уже төрөй турган убагы келиптир. Аны ушунчалык уруптур, даже путуну сындырып салыптыр да. Путуну сындырып салганда, элестетиңиздер, толгоо бул кандай, вот это боль невыносимая. Ошол моментте ал же толгоосунун оорусуну билбейт, же путунун сынганынын жанагы оорусуну билбейт. Бир жагыдан дейт, ошол келин айтып берип атат. Бир жагыдан дейт, путуну ал жакта путуну карашып атат, бир жагыдан баласыны төрөтүп атат дейт. Просто ушул нерсеге чыдап жүргөндөр канчалаган, кыздар. Где гарантия, что биздин кыздарыбыз ушул нерсени көрбөйт? Кудай сактасын, көрбөсүн. Просто ошол дагы бирөөнүн жакшы көрүп төрөгөн, тарбия берген баласы ушундай нерселерди аткарып атат. Мен сурадым да, вот кайненең менен ошол күйөөңдүн мамилеси кандай эле десем, аябай начар эле дейт. Ал кайненемди даже укпайт эле дейт. Вот көрдүңүздөрбү, кыздар, биз мисалы балабызды, эркек балдарыбызды адам ордуда көрбөстөн аны уруп, өзүбүз кичинебизде зордук кылып, өзүбүз абьюзер болсок, ошол балабызга, биздин балабыз чоңойгондо ал бизге күчү жетпеди да. Ал бизди ура албайт да, ал өзү кичинекей болсо. Ал бизди жек көрүү менен чоңоет. Ал бизди ушунчалык жек көрүү менен, ичиде ушунчалык ненависть, эмоция менен чоңоет, чоңойгондо ал аялыдан күчүнө чыгарат, кыздар. Абьюзер болуп төрөлбөйт, кыздар, ушуну жашоо ушул нерсеге алып келет. Биз деле ушул нерсени, биз деле аял дагы абьюзер болобуз.
Биз балдарыбызды ушундай энесин көрсөтүп эзебиз, Вот эгерде биз мисалы кыздарыбызды көп урган болсок, бала кезинде көп аябай катуу уруп, мындай айтканда уруп эле токмоктоп эле топоздой берсек, ал ушуну норма көрөт да. Ал турмушка чыккандан кийин күйөөсү урса деле, жаман сөздөр менен сөксө деле ал үчүн норма болот да. Себеби бул нерсени бул бала кезиден көрүп келген да. Вот болгону мелочтар, кыздар, на которые мы даже не обращаем внимания. Но кийин бунун последствиялары ушундай чоң проблемалар болуп жатат. Эркектерге баары бир, кыздар. Алла Таалам бизди ушунчалык, мындай айтканда, универсальный кылып жасаган экен. Карасаңыздар, бизге толгок төрөттү берди. Толгоонун урусу кандай күчтүү, Биз ушу толгок тартып атканда, биз төрөп атканда бизде ушундай күчүбүз аябай көп болот. Элестетиңиздер, даже жанагы СССРдеги домдогу турбалар, больницада турбалар барку, батареялар. Ошону бир аял толгок тартып атканда ушуну күчү менен жулуп алган. Вот элестетип атасыздарбы, бизди канчалык Алла Таалам күчтүү кылып чыгарган экен. Эмне себептен эркектер төрөбөйт? Потому что алар ооруга чыдабайт. Алардын температурасы 37 болуп калсын, ой деп, для них это конец света болот. А биз аял киши чыдайт экенбиз да ушул нерсегечи. И бизге именно ушул бала тарбияны берген, аялдын амал көйлүгүнү берген. И просто, кыздар, бул ушул нерсенин бардык нерсе болуп аткан нерсенин биздин ушул болгону, ушул билим жоктугудан, эски орнотууларыбыздан, жок кызым, чыдаш керек, сабыр кыл, өзгөрөт күйөөң. Сабыр кылсаң, чыдап койсоң, унчукпай кой, тилиңди тый, өзүң айыптуусуң да. Тилиң жаман сенин, тилиң жаман. Өзүң бир нерсе дегенсиң да, ошон үчүн жегенсиң. Деп биз балдарыбызга ушинтип айтпастан, биз балдарыбызды коргоп үйрөнсөк, эски орнотуулардан кетирип, жаңы нерселерди, жаным, кызым, алтыным, мен сени жакшы көрөм. Вот жашооңдо кыйынчылык болсо, кандай кыйынчылык болбосун, кызым, мен сени дайыма, мындай айтканда, күтүп аламын. Сен үчүн дайыма эшигим ачык. Деп биз балдарыбызга, мындай айтканда, дух берип, поддержка берип билсек, ал үчүн өзүбүздө ушул нерсе болуш керек да, кыздар. А өзүбүз күйөөбүз менен проблема болуп отурсак, өзүбүз эч жака батпай отурсак, биз каякта ушул сөздөрдү айтабыз? Биздин өзүбүздүн, мындай айтканда, көчүгүбүз эч жака батпай отурса, кайненебиз менен проблема, күйөөбүз менен проблема, тил табыша албай, бири-бирибизди түшүнбөй отурсак, биз кантип ушул балабызга ушул ишеничти кантип бере алабыз? Себеби бул ишенич балдарыбызга эмес, өзүбүзгө жок. Эртең кайненем кууп чыксачы, күйөөм менен ажырашып кетсемчи, же болбосо дагы бир нерсе болсочу деген сомнениялар менен, өзүбүз ушундай сомнениялар менен отуруп, биз кантип ушул кызыбызга, балабызга айта алабыз? Кызым, не дай бог жашооңдо бир нерсе болсун, менин эшигим сен үчүн дайыма ачык деп кантип айта алабыз? Өзүбүз ушул үйдөн качан, кантип ажырашып кетпесем экен, ушу чыдап эптеп чыдап койсом экен деген орнотуулар менен отурсак, кыздар, чыдагандын дагы варианттары бар. Же болбосо биз ушу сабыр түйгө, сары алтынга жетебиз, же болбосо наркы дүйнөгө жетебиз. И бул жерде тандоо бир гана бизде да. Бул нерседен кантип чыгабыз, кыздар?
Бул нерседен биз биринчи өзүбүзгө болгон баабызды билишибиз керек. Мага монтип бутуну арчыса болбойт. Мени как тряпка сыяктуу колдонсо болбойт деген сыяктуу биз биринчи ушул баабызды, өзүбүзгө болгон ишеничти билген болсок, ушул нерселер өзүбүздө болгон болсо, андан кийин гана биз жок, жаным, мен менен мындай жасаса болбойт. Мен буга жол бербейм деп биз уже уверенно айтабыз. И бизден ушул уверенностубузду көргөндөн кийин күйөөбүз айтат, дейт. Буга бул номерим өтпөй калыптыр, дейт. Манипуляция жасап көрөт. Ал жагыдан сайып көрөт, бул жагыдан сайып көрөт. Караса өтпөйт, потому что все мурдагыдай болбойт. Себеби мен буга жол бербеймин. Бүттү деген сыяктуу биз ушундай уверенно жооп бергенде гана андан кийин айтат, дейт. Буга точно мындай жасаса болбойт экен деп уже ал бир аз ойлону баштайт. Эгерде психикасы нормальный болсо. А эгерде анын психикасы ненормальный болсо, андан эч кандай толк чыкпайт. Сабырдын түбү наркы дүйнө болот. Ушуну дагы кыздар унутпаңыздар. А кээ-биркилер күйөөм урду, күйөөм ушундай, күйөөм мени адам ордуда көрбөйт, биз как кошуна сыяктуу эле жашап калдык деп арызданат кыздар. Но эч нерсе жашообузда өзгөрткүсү келбейт. Биздин жашообузду эч ким өзгөртүп бербейт кыздар, пока биз өзүбүз ушуну кааламайынча. И жанагыдай эле айтып кеткендей, бул жерде эки вариант. Либо ал күйөөсүнү жоготуп алуудан коркот, сөз болуудан коркот, ата-энесине зыян келтирип алуудан коркот. Же болбосо, мындай айтканда, ал нерсе ага жагат. Тилекке каршы ушундай инсандар дагы бар кыздар. Мени күйөөм урду, ушундай болду, тиги бу деген сыяктуу ал бирөөлөргө ушул нерсесин айтат. Байкуш, койчу, күйөөң ушундай жасайбы? Койчу, карачы, жакшынакай суп-сул эле экенсиң го. Жаным десе. Ушундай жасайт экен да, десе. Ал кыз ушинтип сүйүү алат өзгө кыздар. Просто ал инсан, она не знает по-другому, как получить вот эту любовь. И ушул күйөөсү урса деле, сөксө деле, издеваться этсе деле, аны адам ордуда көрбөсө деле, ал ошол нерсеге чыдап келе берет. Туугандарыга айтат, бир туугандарыга айтат, мындай айтканда ата-энесиден башка бардыгы айтып чыгат дагы, чтобы ее пожалели. Байкуш, сен ушунчалык кыйналып атат экенсиң да, сага аябай кыйын болсо керек, десе, жанагы, дейт да. Вау, дейт. Ушуну уккусу келет. И ушуну уккандан кийин ал дальше жашап кете берет. Ал жашоосунда эч нерсени өзгөрбөйт. Дагы деле күйөөсү ушундай издеваться эте берет. Измена жасай берет, измена жасаса деле ушуга чыдап макул боло берет. Себеби ал бирөөгө айтып койду, аны пожалели. Себеби ал нерсени күйөөсүнөн албай жатат, ала албай жатат да. Себеби ага боло берет. Потому что самооценкасы төмөн, 0, 0. А күйөөсү көрүп атат, что вот. Бир башыга салып көрдүм, эч нерсе дебеди. Бир сөгүп көрдүм, эч нерсе дебеди. Каттыгыраак уруп көрөйүнчү, каттыгыраак сөгүп көрөйүнчү. Бул дагы деле кетпеди. Кыздар, бунда азыр мен кетип калгыла деп аткан мааниде айтып аткан жокмун, туура эмес түшүнүп албаңыздар. Просто бул жерде биз ушул нерсеге жол берип аткан маанини айтып берип атам. Мен азыр кеткиле, ушул нерсеге чыдабагыла, ажырашкыла деген мааниде сүйлөп аткан жокмун.
Азыр мындай айтканда ар ким өзгө керектүүсүн алат дагы, андан кийин жана чубак же экинчи аял алса болот деген сыяктуу ушундай түшүнүп албаңыздар. И вот как бы дейт. А буга ушундай жасаса боло берет экен деген сыяктуу уже дальше больше болот. Измена кылат. Бунда деле чыдады. Эмне себептен чыдап отурат? Себеби ага боло берет. Понимаете? И просто анын да айыбы жок. Бул жерде эркектин да айыбы жок, кыздар. Аялдын да айыбы жок. Просто алар билбейт кандай бири-бири менен мамиле жасаганды. Кантип туура жеткирип суранганды, сүйлөгөндү, ушу күйөөсүнө, аялына кантип туура жеткиргенди билбейт. И бул жерде просто бизде жана билимдин жоктугу. Мисалы мен мынабы күйөөм менен 20 жыл жашадым. 20 жылдын ичинде бизде канчалаган нерселер болду. Азыр Кудайга шүгүр, альхамдулиллах, мен ушу билимдерге келип, менин жашоом Кудайыма шүгүр өзгөрдү. Мен бир гана өзүмдүн жашоомду, күйөөм менен мамилемди өзгөртпөстөн, мен балдарымдын жашоосуга дагы мындай айтканда өзгөрүүнү киргизгенге аракет жасап атам. Ар бир үй бүлө ушул нерсени жасаган болсо, биздин балдарыбызды, биздин келечегибиздин бул бактысы болот, кыздар. Биз канчалаган азыр дин көбөйүп жатат, намаз окугандар көбөйүп жатат. Но Кудайга шүгүр, ичкен адамдар азайды. Но насилие, беспредел, ойнош ойногондор, канча көбөйүп кетти. Канча үй бүлө бузулуп атат. Угуп атасыздар да. Мен күйөөм измена кылып кетти. Анын 4 баласы бар экен. Анын күйөөсү бар экен. Дегенди угуп атабызбы? Вроде бы биз динге карап кетип атабыз, но ошол нерселерди аткарбай жатабыз. Бизде наоборот, мындай айтканда, нарушенияларыбыз аябай көбөйүп кетип атат. Бул жерде ар бир адам, ар бир үй бүлө өзүдөн баштап ушул нерсе жакка иштей баштаган болсок, кыздар, бул бир гана биздин колубуздан келет. Потому что айтып атам го, мен күйөөм менен ажырашып, чоң балам больницада, роддомдо 3 күн жатканда, чарчап калганда, мен экинчи баламды төрөп, экинчи балам 40 чыга элек, мен күйөөм менен ажырашып кеткем. Эмне себептен? Себеби иерархия бузулган. Кайненем киришип, болбогон сөздөрдү айтып. Мен просто ошол моментте менин үй бүлөм бузулду. Болбогон бир төшөктүн аркасынан. Биз буюмду жакшы көрөбүз да. Бизге адамга караганда бизге буюм баалууда. Сенин балаң барбы? Ал нерселерди кызыктырбайт. Бул эски поколение, буларды деле күнөөлөгөндүн кереги жок. Булар просто өзүнүн билгенин, көргөнүнү, ушу баласыны кызгангандан гана ушу нерселер жасалат. Ошол моментте болбогон сөздөрдү айтып, мен күйөөмдү башка аял алдырып, кыз алган кыздар. А мен 40 чыга элек балам менен калганмын. Бул дагы вот ата-энесинин киришкени, иерархиянын бузулганы. Потому что бизде давление родителей балдарыбызга аябай күчтүү. Биз деле балдарыбызга влиять этебиз го. Биздин сөзүбүздү балдарыбыз угат го. Ушул сыяктуу эле ар бир бала по-любому ата-энесин угат. И просто биз ушу балдарыбызга туура направление берип калышыбыз керек да. Ошол кийин дагы, мисалы, болду, мен сени менен жашабайм, сен уже үйлөндүң, сага бир аял болду, мага деле бир эркек болот деп айтканмын. Но орто жолдо, кыздар, биздин балдарыбыз страдать этип атпайбы ушул нерсеге?
Ошондо мен күйөөмө айтканмын. Сен аял алдыңбы, все, ушуну менен жашайыр, мен сен менен жарашпайм дегенмин. Себеби мына менин колумда бала турат, мага бир жетим достаточно. Жетимдердин санын көбөйтпөй эле кой, деп мен күйөөмө ушинтип айткам. Ошондо күйөөм эмне деген, ал нерсе менден зависит этет го деген. Чындыгында бул нерсе эркектерден зависит этет. Себеби урук алардан түшүп атпайбы? Жарашкандан кийин деле эмнеге мен жараштым? Жарашпай эле койбопмун. Бул өзгөрбөйт, дагы деле мен ушинтип кыйналып жүрө берем го деген менде канчалаган сомнениялар болгон. Просто мен ушул билимге келип туруп, ушул үй бүлөдөгү психологияны окуп бүткөндөн кийин, оказывается, ушундай билимдер бар экен. Оказывается, ушинтип бактылуу болуп деле жашаса болот экен го. Неге биз ушуну билбейбиз, неге биз ушуну көргөн эмеспиз деп менде мындай айтканда возмущение болду да. Потому что бизде ата-энебиз өзүдө болгон нерсени гана берди. Аларда деле ал билим болгон жок. Алар деле билген жок. Они тоже мындай айтканда өзүдө болгон нерсени гана бизге берди да. Азыр бизде Кудайга шүгүр билим толтура кыздар. Канчалаган билимди алсак болот. Ушуну жашообузга киргизсек болот, Ушул мындай айтканда жанагы оказывается даже сүйүүнүн тилдери болот экен кыздар. А бизде мындай каякта таптакыр түшүнүк жок. Биз мисалы ар ким өзүбүздүн ушул сүйүү тилибизди билип алган болсок, бул жерде күйөөбүз менен, аялыбыз менен, балдарыбыз менен, кайненебиз менен мамиле түзгөндү үйрөнүп алат экенбиз. Ушул сүйүүнүн тилдери бар экен деп, ушул тилдерин изучать эткенде мен айттым, неужели ушинтип жашаса деле болот экен, деген сыяктуу менде, вау, кантип эле ушинтип жашаса болот. Сонунго. Вот как бы азыр мен ушул нерселерди кыздар жашоомо киргизип, Кудайга шүгүр ушинтип бактылуу болуп деле жашаса болот экен. Күйөөң сени түшүнүп, озуң менен сөзүңдү жеткирип, бир нерсе жакпай жаткан болсо, жаным, ушуну жасаганың мага азыр жакпады да. Вот в следующий раз не делай так, пожалуйста, деген сыяктуу суранып, ал сени угуп, скандал ушунда уруп, канча биз мушташып жүргөнбүз. Даже мен ата-энем үйгө келип уруп кетет эле. Просто бул ушул бардык билимдин жоктугунан кыздар. Болгону ушул биздин ата-энебиздин влияниясиден. Просто биз мындай айтканда бири-бирибизге свобода бербестен, биз күйөөбүздү, аялыбызды как бул менин собственностьтим, бул бир гана мага принадлежать этет деген сыяктуу Кудайдын ролун алып алып, өзүбүз билебиз, эгерде ким динде увлекаться эткен болсо, Алла Таала айтат го, биз Алла Тааладан башка бирөөнү көбүрөөк жакшы көргөн болсок, ал адамды бизден сөзсүз алып коет. Здесь как бы на первом месте Аллах. А потом уже биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакындарыбызды жакшы көрөбүз. Күйөөбүздү, балдарыбызды, ата-энебизди. Бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бир гана Аллах үчүн аларды жакшы көрөбүз. Вот ушуну дагы унутпаңыздар. Потому что кээ бирки кыздарды карасаң, ал күйөөсүн ушунчалык Кудайдын ордуга коюп алган. Но кийин ушул кыздардын жашоосу прям талкаланган да. Здесь как бы биринчи очередде Аллах, андан кийин гана калгандары. Ушуну дагы кыздар унутпаңыздар. В первую очередь биз биринчи өзүбүздү түшүнүп, өзүбүз чындыгында эмнени каалап атабыз, кандай жашоону каалап атабыз, кандай келечекти каалап атабыз, кандай үй бүлөнү каалап атабыз. Биз ушуну билсек, ушул билимдерди алган болсок, андан кийин биздин жашообузда мындай айтканда жеңилдик болот. Биз аксап эле, монтип эле, эптеп, септеп эле кете бербейбиз. Биз уверенно түз күйөөбүз менен, балдарыбыз менен
алдыға ұмтылып кетебиз да кыздар. Ошондуктан кыздар тандоо бир гана бизде. И вот это ушул зомбулукту это надо прекращать. Эгерде ушундай кете берген болсо, ушуга биз жол берген болсок, это очень страшно. Бул бир гана биз менен эле чектелип калбайт. Бул жерде канчалаган адамдар жабыркалайт. И ушундай случайлерди азыр көп көрүп, мисалы жанагы көп үй бүлөсүдө ата-энеси көп урушкан кыздар болсо, мен турмушка чыкпайм дейт. Неге десе мен үй бүлөнү каалабайм дейт. Эмне себептен? Себеби эркектерибиз жоопкерчилиги жок болуп кетип атат. Но ушул эркектерди ким тарбиялап атат? Биз дагы бала болгонбуз. Азыр эми өзүбүз ата-эне болуп калдык. И вот нету гарантии, кыздар, то, что биздин балдарыбыз дагы эртең ушинтип чыгат. Ошондуктан мынтип ойлонойлу кыздар, как бы биз азыр жашообуз ушунчалык жеңил, Кудайга шүгүр, жандан башка бардык жокту сатып алсак болот да. Но биз балдарыбыздын келечегин сатып бере албайбыз. Балдарыбыздын бактысын сатып бере албайбыз. И просто ар бир үй бүлө ушул кичинекей кадамдан аракетти баштаган болсо, вот ошондо гана биз өзгөрөбүз да. Биздин менталитет деп айтабыз го. Эми как бы мындай айтканда, убакыт келди ушул менталитетти биз башка жолго, туура жолго салганга. Эски туура эмес орнотуулардан арылып, мындай айтканда, туура орнотууларды коюп, сен чыдашың керек деп балабызга ушундай установканы бербестен, жок кызым, мына бактылуу болуп деле жашаса болот. Эркек менен аялдын ортосунда мындай мамиле болот деп ушуну балдарыбызга туура жеткирип, айтып берип баштасак, ошондо гана жашообуз өзгөрөт. А өзүбүздө бул нерсе, бул билим жок болсо, биз кантип балдарыбызга жеткиребиз? Даже айтып атам, мен деле канчалаган каталарды кетиргенмин. И биз биринчи эмне кылабыз? Биз чоң балдарыбызга аябай көп каталарды, туура эмес установкаларды салабыз, канчалаган травмаларды беребиз. И азыр мен ушул өзүм берген нерселеримди акырындык менен өзгөртүп келатам. Себеби менин балам дагы эртең бирөөнүн кызыны алат. И нету гарантии, то, что балким менин балам дагы абьюзер болуп чыгышы мүмкүн. Эгерде мен азыр ушуга салымымды кошпосом. Потому что ага канчалаган травмаларды, канчалаган установкаларды мен бергенмин. Күйөөм эмес. Себеби күйөөм бизди багам деп жүргөн. А мен ушул нерсени аткарганмын. Эмне себептен? Себеби мага ушундай отношение кылган. И мен дагы балдарыма ушул нерсени гана бердим. Болгону мен ошол убакытта билимге келген жок элем. А азыр мисалы вот билимге келгенимден бери мен жашоомду анализдесем, это небо и земля, кыздар. И менин балдарым дагы мындай айтканда көз карашы өзгөрдү. И кичинекей кызым азыр өзү жардам бергенди билет. Потому что биз өзүбүз биринчи өзүбүзгө жардам бере алган болсок, андан кийин гана балдарыбызды ушуга үйрөтөбүз да. И когда у нее что-то не получается, 5 жашар кызым не дейт? Я сильная, я смелая, у меня все получится дейт. И мен ушу сөздөрүн укканда мен сүйүнөмүн. Потому что как бы ребенок уже мындай айтканда өзүнүн баасыны билип атат.
и она никогда не позволит. Мисалы, чоң балам мен жакында азыр 17 жаш. 18-ге толот. Кичинекей кызым 5 жаш. И ушул 5 жаш кыз, 5 жашар кыз. Чоң өзүдөн чоң улуу акесине, байкесине өзүнү капа кылдырбайт. Таптакыр капа кылдырбайт. Ты чё, охренел, что ли, дейт. Вот көрдүңүздөр, а бизде жана самооценкабыз төмөн болгонуга бизге боло берет. Биз эптеп эле ушул жашообузда эптеп эле таң атып кеч кирсе, бүгүн күн сонун өттү, күйөөм менен жакшы эле мамиле болду, нормально деген сыяктуу кабыл алабыз да. Но бул жерде жашоо бир гана биздин жашообуз менен чектелип калып аткан жокко. Бир күн күйөөңүз менен жакшы мамиле болуп, бир күн күйөөңүз менен жакшы сүйлөшүп, анан калган бир неделде 7 күн болсо, бир күнү жакшы өтүп туруп, калган 6 күн уруш тополоң, жек көрүү, ненависть менен бири-бириңиздерди сөзүңүздөрү жакпай, как кошуна катары жашаган болсоңуздар, ушул бала эмнени көрүп атат? И бардык ушул нерсе үй бүлөдөн чыгып жатат да, кыздар. Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо жазып коюңуздар. Түшүнүктүү эле болдубу, кыздар? Мен угуп, түшүнүктүү эле болгон болсо, бир реакция калтырып койсоңуздар болот, плюс басып койсоңуздар болот. Сурооңуздар болсо жазыңыздар. И вот кыздар, мисалы жанагы кандай жолдор менен өзүнү коргосо болот дегенде, вот именно если башында айтып кеткендей, эркек неадекватный состоянияда, ошо психикалык жактан страдать эткен болсо, аябай көп, мындай айтканда, кол көтөрүү болгон болсо, өзүнү контролдой албаган болсо, мындай эркектен кеткен жакшы. Өзүнүн, чтобы, мындай айтканда, өз жанынын тынчтыгын сактоо үчүн, кыздар. Потому что жанагы айтып кеткендей, бул жакта курсагыңда балаң болсо, бул жакта путуң сынып, талкаланып жаткан болсо, мындай эркектер өзгөрүү кыйын болот да. И просто бул жерде сабырдын дагы эки түрү бар. Мен, мисалы, кыздар, вообще ажырашкыла деп эч кимге совет бербейм да, потому что айтып кеткендей, мен өзүм деле ажырашып көргөнмүн. Но ушул болгону, эгерде ушул билимдерибиз туура билим алып, ушул жашообузга киргизип, мамиле, туура мамиле жасаганды үйрөнгөн болсок, өзүбүздү, мындай айтканда, билим менен толтуруп, потому что мен өзгөргөндөн кийин, азыр мисалы күйөөмдү карасам, күйөөм деле уже өзгөрүп, аракет кылып, үй бүлөгө ушундай мамиле жасаш керек деген сыяктуу видеороликтерди статусуна коюп, мага көрсөтүп, мынаны карасаң ушундай экен деген сыяктуу нерселерге уже эркек дагы акырындык менен барат экен да. Потому что дагы бир мисал кылып кетсем, мисалы биздин үй бүлөбүздө күйөөм таптакыр бир нерсе болсо, мен жасадым, тиги бу деген сыяктуу, типа мен алып келип атам, мен силерди карап атам, продуктаңарды жедирип атам, ичирип атам деген сыяктуу ушундай сөздөрдү айтып, бул биринчиден эркектин милдети. Себеби ал аялды никеге алып атканда, бул ага буйрулган да бул нерсечи. Бул нерсе үчүн бизге эркектер милдет кылбаш керек да. Это как бы их обязанность, потому что ал бизди никеге алып атканда,
мен аны мындай айтканда дайыма коргойм деген мааниде бизди никеге алат, туурабы? Биз ушул адамга турмушка чыккандан кийин биз ошол адамдан бизге урук түшкөндөн кийин биз ага балдарыны чоңойтуп берип атабыз. Курсагыбызда 9 ай көтөрүп, кээ биркилер көбүрөөк көтөрөт, кээ биркилер азыраак көтөрөт. Айтор ушул баланы көтөрүп, мындай айтканда, ал үчүн төрө берип атабыз. Биз даже кыздар өзүбүз үчүн төрөбөйбүз. Какой-то маленький процент өз үчүн төрөбөсө, но биз ушул күйөөбүз үчүн төрө беребиз. Ал эркек дедиби, эркек төрө бердик. Кыз керек болду, кыз төрөдүк. Балким кээ бир учурда мага кыз керек деп мен өзүмө төрөп алышым мүмкүн. Но в основном биз балдарды ушул үй бүлөдө мындай айтканда калыш үчүн, батыш үчүн төрөйбүз. Потому что у нас так принято. Жана сөзүм калып кеттир, мен ушул бир эле кыз төрөймүн. Ушул кызымды аябай эркек кылып чоңойтам, потому что мен көргөн кыйынчылыкты ушул кызым көрбөсүн деген сыяктуу мен ушундай ниет кылат элем. Мен аны аябай эркек кылып чоңойтамын. Аябай эркек кылып чоңойтам мындай айтканда жакшы жерге беремин. Менин кызым мага окшоп кыйналбасын. Мага окшоп кордолбосун деп мен ушундай ниет кылат элем. Но кийин көрсө бир кыз болбойт экен, мен дагы бир кыз төрөшүм керек деп кызыма шерик кылып, вот именно ошо кичинекей кызымды мен өзүм үчүн төрөгөнмүн. Это өзүм үчүн эмес, ушул кызыма шерик болуш үчүн. Вот көрдүңүздөрбү кыздар? Биз мындай өзүбүз үчүн жасабайбыз. Биз өзүбүз үчүн бир нерсени жасап үйрөнгөн эмеспиз. Биз даже аны билбейбиз. Биз бирөө үчүн, балдар үчүн, эл эмне дейт, теги бу, бирөөгө жагыныш үчүн көп нерсени жасайбыз. Но башыда ушу бирөөгө жагыныш үчүн көп нерсени жасайбыз. Но барып кыздар 38ден кийин, 35ден кийин бул нерсе аябай кыйын болуп калат экен. Ушунчалык тажайт экенсиң, уже жасагың деле келбейт экен. Уже ушунчалык денең чарчайт экен. Всё дейт экен да. Всё, больше не могу, хватит деген сыяктуу бизге ооруларды берет экен. Биз уже кадимкидей ооруй баштайт экенбиз. И вот поэтому кыздар, эгерде эфир жаккан болсо, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр, билим алыңыздар. Мен өзүм жанагы автордук курстарым бар, катышыңыздар, жашооңуздарды өзгөртүңүздөр. Билимди азыр любой жактан алсаңыздар болот. Билим азыр информационный век, каалаган билимди алсак болот. Просто ушуну алып жашооңуздарга киргизип, бир гана өзүңүздөр үчүн эмес, балдарыңыз үчүн. И вот просто эгерде биз балдарыбыздын бактысын каалаган болсок, биз өзгөргөнгө туура келет экен да. Себеби менин өзгөрүүм ушинтип башталды. Мен өзүмдүн балдарыма өзүмдүн жашоомду каалаган жокмун. И Кудайга шүгүр, менин күйөөмдүн жакшы мүнөзү ал кыздарыбызды, балдарыбызды ушунчалык жакшы көрөт. Мени бир гана ушул нерсе кармаган да. Себеби мен өзүм ушул нерсени толук кандуу алган эмесмин. И именно ушул балдарыма жасаган отношениясы гана мени ушунчалык кармап тартып турган да. Мен ушул бардык нерсесиге чыдаганмын. Вот поэтому кыздар, тандоо бир гана бизде. Анда эмесе эфирди аяктайын. Бардыгыңыздарга аялдык бакыт тилейм. Үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Вот чындыгында кыздар, үй бүлөдө бактылуу болуп жашаса деле болот экен. Это мен өзүмдү мындай айтканда
текшерип көрдүм да. Это действительно, оказывается, работает. И бактылуу болуп жашап, бири-бириңди түшүнүп, истерика болбой, скандал болбой, тынчтыкта жашасаң деле сонун экен, кыздар. И күйөөң сени көзүңдү карап, настроенияңды карап, мындай айтканда сага жардам берип, урушпастан, сенин көңүлүңдү карап, сен эмнени каалап атасың деген сыяктуу суроолорду берип, ушинтип деле жашаса болот экен. Это очень здорово, кыздар. Вот реально, вот чын жүрөгүмдөн ушундай семьялар көбөйсүн. Чындыгында көбөйсүн, потому что бул бир гана биздин колубуздан келет да. И эркекти ушу өзгөртө ала турган биз аялдар экенбиз да. Жана айтып кеттим го, күйөө мен дегенде, мен бизге Аллах берип атат деп ушуну айта берип, Кудайга шүгүр, бизге Кудайым берип атат деген сыяктуу ушинтип сүйлөй берип, азыр альхамдулиллах күйөөм бир нерсе болсо, ох, Кудайга шүгүр дейт. Буга вакыт керек, но это возможно, кыздар. Это просто какой-то маленький процент. А мындай нерселерден канчалаганы болуп жатат. Вот поэтому, кыздар, вот тандоо бир гана сизде. Бизге бардыгыбызга 24-кө 7 бир эле убакыт берилген да, бир эле убакыт берилген. Мага көп убакыт берилген жок, сиздерге азыраак убакыт берилген жок, или наоборот, сиздерге көбүрөөк убакыт берилип, мага азыраак убакыт берилген жок. Ушул күнүбүз өтүп жатат бардыгыбызда. Просто ким эмне жасап атат, ким жашоосун кантип өзгөрүп атат, ким мага боло берет, пешенеме ушуну жазыптыр да, не кылайын эми деп жертва болуп жашаган дагы бул сиздин тандооңуз. Спасатель болуп жашаган дагы бул сиздин тандооңуз. И просто бул жерде, кыздар, мындай ажырашкыла деп туура эмес түшүнүп албаңыздар, ни в коем случае. Просто ушул билимдерди алып, убакыт керек, ушул сабыр кылып туруп, в хорошем смысле, эгерде күйөөңүздөр ушундай психически нездоровый адам болсо, анда сабырдын кереги жок. Потому что кээ бирки учурда биз аял киши дагы, мындай айтканда, жана алтын балык дагы жомок барго, кемпир барго, ошондой болуп алабыз да. Жанагы башта айтып кеткенде, медальдын эки тарапы болот да, ошондуктан бир жагын эле карай бербестен эки тарапты карашыбыз керек да. Саламатта калыңыздар, бардыгыңыздарга рахмат. Келип, угуп, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Сурооңуздар болсо комментарийге жазыңыздар, дайректке жазыңыздар.